Арыңыздар, урматтуу Сентябрь каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн Кыргызстанда чындыкты айткан бирден бир канал болгон Сентябрь каналы бийлик тарабынан бийликтин жалданма сотторунун чечими менен санариптен алынып отурат. Бул көрүнүш үчүн силер көп кайгырбай деле койсоңор болот, урматтуу Сентябрь каналынын жамааты. Анткени сиздер акыркы учурда ашмалтай чыккан бийликтин саясатын көзгө сайып көрсөтүп, бүтүндөй мамлекеттик машинага каршы туруп, бүтүндөй мамлекеттик маалымат каражаттарын маалыматтык согуштан уттуңар. Ошон үчүн силерди сот аркылуу алар жабууга аракет кылышып атат. Ал эми Сентябрь каналын жабууга себеп болгон окуяга токтоло турган болсок, бул саясий куугунтуктун бир улантысы болду. Анткени бир тууган Жээнбековдарды сын айткан милициянын полковниги соттолуп, ал кишинин сынын чагылдырган канал сот аркылуу жабылып отурат. Бул деген сөз Кыргызстанда саясий куугунтук болуп көрбөгөндөй өрчүдү мындан арыдагы өрчүй берет дегенди түшүндүрөт. Ал эми силердин мындан аркы кадамыңарга токтоло турган болсок, интернетте социалдык тармактар аркылуу ишибизди уланта баштап атасыздар. Бул эң туура мезгилдин талабына шайкеш келген кадам деп эсептеймин. Анткени телевизор бир үйдө бирөө же экөө боло турган болсо, силер интернетте күч алуу менен ар бир кишинин телефонунан, ар бир кишинин колунан орун аласыздар. Бүгүнкү күндө заман өзгөрүп атат. Заман башка жака баратат. Силерди санариптен алып коюу менен чындыкты, акыйкаттыкты бийлик жок кыла албайт. Ишиңиздерге ийгилик, бар болуңуздар, ар дайым чындыкты элге жеткирип жүрөңүздөр.